Бүгүнкү өтүп жаткан форумдун негизги максаты бул биздин Долбоор алкагында иштеген жаш ишкерлерди, жаш ишкер айымдарды чогултуу, аларга жаңы тенденциялар жөнүндө айтып берүү жана нетворкинг, баарлашуу, тажрыйба алмашуу болуп саналат. Эмне дегенде бул бизде ар жылы өтүп келет Долбоор алкагында. Бул жылы бир аз өзгөчө кылдык. Долбоорго жасмалма интеллекттин элементтерин коштук. Ошол менен аябай кызыктуу болду и пайдалуу болду деп ойлойм группага. Мен Муратбекова Айтери ФСД фондунан колдоосу менен ишкерлик баштагам. Бүгүнкү сессиянын алган пайдалуу жактары бул жасалма интеллект толук түшүндүк. Жумушумда буюрса өнүктүрүүгө аракет кылам. Бул жерде Instagram аркылуу рекламаларды кетирип, контенттерди жаратып иштегенге мүмкүнчүлүк алдым. Бүгүнкү сессиядан кийин биз аябай жасалма интеллект тууралуу көптөгөн маалыматтарды алдым. Чынында эле аябай керектүү маалымат. Мен буга чейин дагы ошол ишмердүүлүктү колдонуп келгем, бирок анча билчү эмес экенмин. Бүгүнкү сессиядан кийин дагы да билимимди жогорулаттым дейм. Албетте дагы да жумушума колдоно берем. Саламатсыздарбы? Мен Элдор Далиев. Бүгүн Make in Talk 2025 форуму мыкты деңгээлде өткөрүлдү. Форумдун жүрүшүндө негизи жасалма интеллекттин туура колдонууну үйрөнүп чыктык. Ишкердикти баштоону каалаган жаш ишкерлерге кандай сунуштарды бере алам? Албетте өзүңүздүн ишкердигиңиз боюнча конкуренттерди анализдеп, ошол тармакта иштеген инсандардан консультацияларды алууну сунуштаймын жана мамлекеттик органдар менен тыгыз биргеликте иш алып барып, азыркы учурда кандай салык системасы бар, кандай тартипте иш алып баруу керек, бардыгын консультация аркылуу алып, сунуштарды биргеликте ишке ашырып, жаш ишкерлер өздөрүнүн иштерин баштаса болот. Андан сырткары өздөрүнүн иштеринде албетте социалдык тармактарды дагы жолго коюп, брендтерин өнүктүрүүгө өздөрү бир кайла кадамдарды таштаса болот. Рахмат.